Урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан замандаштар, амансыздарбы? Биз бүгүн Маринский пассаж метро Маринодогу Азия Сторду жардамага чакырган экен, келип калдык. Бул жакта оптун баадагы айфондорду, оптун баадагы жана башка Redmi, башка телефондорду ушул жерден алып кетсеңиздер болот. Буга чейин сиздерге аябай көп жолу жардама кылып тартып келгенбиз. Агаларыбыздын өздөрүнүн аккаунту бар, Instagram, YouTube бар. Мен комментарий коюп коем, ошол жактан деле кирип маалымат алып турсаңыздар болот. Каналына катталып коюңуздар. Маринонун 5-выхынан чыгып эле мынайынан киргенде түз эле барганда туугандар, Азия Store деп жазылып турат. Бизден алыспай туруңуздар, лайк басып, мурда кийин телефон алгандар болсо, өз оюңуздарды жазып коесуздар. Жүрүңүздөр анда. Мынакей бир туугандар, Азия Store. Негизи Перекрестиктин жанына келгенде мына өйдөгө коюп коюптур, вывескасын илишип, ушул жерден кирсеңиздер болот. Негизи эле экинчи кабатында өзүбүздүн мекендештердин кийим дүкөндөрү бар. Кийингенче негизи бул жакта ашканадан тамак жегенче телефон алып кетсеңиздер болот. Келгениңиздерде Хумойдун жана Атабек агаларыбыз ар дайымгыдай ушул жерде кызмат көрөбүз, күтүп алат. Assalomu alaykum. Иштеп атасыздарбы? Сиздерби? Көптөн бери амандаша элекпиз. Келип тарта элекпиз. Чакырганыңар кебедик дегендей. Чакырып тургула, арзан кылып тургула дагы. Буюрса, ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Кайрадан көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Ошо көптөн бери чакырып алганыбыздын себеби канча болду? 8 ай болду. 8 ай болду. 1 жылдай болуп калды. Ошо Иса келип тартып, биздин магазинде элдер көрүп, уже биринен бири угуп, реклама эле эме болбой калдык да. База чоңолду иншалла. Себеби бири-биринен угуп, бири-бирине айтып, жакшы экен, мындай экен, арзан экен деп эми мактасам алдайып кетпейли, бирок ушундай болуп жатат. Жакшы иштеп атабыз. Буюрса, Аллага шүгүр, ошо рахмат. Азыр эми жаңы аудитория болду, 1 жылда көп өзгөрүш болду. Бизде, сизде мисалы жаңы адамдар келди, бизде жаңы телефондор келди дегендей кичине өзгөрүүлөр болду. Азыр ошону тааныштырып, айтып, дагы бир жолу терең мындай көргөзүп айтып өтөбүз буюрса. Хумойдун ака, кандайсыз? Сиз менен сүйлөшүп коелу акам. Иштеп атасызбы? Эмнеге мындай коюп коюн? Авиабилеттерден айтып коюң элесиз бир. Авиакассалар хамишагидей bizlarga arzon, Moskva bo'ylab ishonchli, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Nasib xudo xolasa nomerlarimizni yozib qo'yamiz. WhatsApp nomer, Telegram nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Shularga bog'lansangiz bo'ladi inshaalloh. Ishonchli aviakassadan bilet algыңыздар, 60 mingga, 70 mingga семейный учуп мына уча албай калгандар аябай көп да. Мен чындыгында жүрөгүм ооруп, иштеп тапкан акчаңыз өзүгө насип эткен болсун. Бүгүн Кудай кааласа арзан айфондорду, арзан телефондорду тартабыз, Бүт көргөзөбүз. Хаммасы арзон болуп кетти. Оптум накты болуп кетти. Оптум бада. Туугандар, билет боюнча дагы бир статистиканы айтып коеюн. Мен кече көрүп отуруп, реклама даярданып атып, канча адамга билет алып берип турбуз деп карадык да. Биз өзүбүздүн базабыз бар да. Базага биз 1500 канча эме киргизгенбиз. Ошого жетип калыппыз буюрса. То есть 1 жылда 1400 палянча экен. Эми мен так азыр эсимден чыгып атат, бирок уже 1000ден көп адам бул эме билбейм 1 жылда кимге кандай, биз үчүн бул өтө ардоим болот. Эми бирисинен бири угуп, бир алган адам кайра-кайра келе берет да. Мисалы жанагы баштадым эле да, туугандар. Алданбагыла, мына алданып маңга чалбай эле, билет ала турган, билет саткан адамга видео звонокто чалып, скриншот кылып коюң деп эми айтып атты элдерге. Бирок бизде ала берсең Кудай кааласа. Бизде андай эме жок. Эч ким скриншот деле кылбайт, баары ишеничтүү эле, себеби биздин магазинибиз бул жерде келишет. Любой убакта мисалы онлайн алып коет. Кийин өзү убактысы болгондо кетерге жакын деле келсе биздин базабызда бар да, билетин чыгарып алып кете берет. Ушундай туугандар, андыктан номерлер жазылат. Авиакассанын өзүнчө номери бар достор. Азыр ушундай кылып отдельно кылып жазып коелу, себеби дегенде аралашып кеткенде көп тез жооп бере албай калат экенбиз. Биз дагы сиздерге жазганда сразу жооп бере тургандай болобу. Андыктан авиакассанын номери өзүнчө. Кимге билет керек болсо ошол номерге жазасыздар. Телефон боюнча ал отдельно мурунку номерибиз. Ушундай. Анда биз баштадык. Башладык эке, телефонлордун нарларын бир кызыктырып көрсөтүп айтып берсеңиз иншалла. Толук арзан көргөзгүлөй. Бизде хаммасы арзан. Биринчи эле айфондордон баштасак, айфондор көп адамдар кызыктырып келет, билесиз.
iPhone'га өзүнүн рекламасы деле кереги жок. iPhone өзүнүн реклама кылып бүткөн телефон. Болгону эң мындай негизги айтып кете турган нерсе бул iPhone'дордун баягы ачылбаган, буулуп алып атканда баягы ишеничтүү, батарейкасы алмашып, мисалы эми бул чоң акча да, бул болсо деле мисалы 30 миңден башталса, адамдар аны башка жакка барып, алданып, жаңы деп, батарейкасы 100% деп, мондай алданып калган учурлар аябай көп кездешет да бизде. Ошондо менин зээним кейит, себеби биринчиден кымбат алган аз келгенсип, экинчиден жанакындай сапаты дагы анча эмес. Эми ошончо акча берип аткандан кийин жакшы ишеничтүү iPhone алыңыздар демекчибиз. Бизден канча ушу 1,5 жылдан бери телефон алып аткан болсо, iPhone боюнча бир дагы адам баягындай жабыт кылып, ушундай болуп калды, анан мынтип калды, мен саттым, башка алдым деген сөз болгон эмес. Кудай сактасын, болбой эле койсун демекчибиз. iPhone түрлөрүнө келсек, туугандар, азыр эми эң баягындай iPhone 11ден баштап алса болот. Адан ылдыйын уже карап отурбайсыздар, себеби уже обновление да албай калат бир жылдан кийин. Ошо iPhone 11ден баштап 16га чейин азыр бизде бүт в наличии бар. Туугандар, кааласаңыздар мына 11 Pro, 14 Pro'лор азыр, 13 Pro Max'тар бар. Баларын айтып кете аласызбы? Баларын айтып кетебиз. 14 Pro неме состояниясына жараша да. Бул 13 Pro Max. Мындай алайын. Бизде бүт коробкалар менен басы көргөзүп койдум. 58 миңден башталат, 128 гигабайт. Аккумуляторлары 87ден жогору. 13 Pro Max. Чоңунан. Бул 14 Pro. 256 гигабайт, 65 миң, басы жазылып турат. Буларга азыр эми коебуз бааларды. Бул жаңы келди. Мына коробкалар менен полностью. Жана мол телефон туугандар. Бул уже 73 миң. Кайсы? Бул 14 Pro, бул деле ошо эки окшош эле негизи. Просто баягы состояниясына жараша да. Ичиндеги эмелери, запчастьтары бүт өзүнүкү, экрандардын царапиналары жок. Мындай как новый почти. АКБсы 90 ошондой. iPhone'дор боюнча ушундай туугандар. Чалып билип, балары күндө өзгөрүп турат. Чаластар, билесиздер, заказ кылып койсоңуздар, сиздердин телефонуңуздарды даяр кылып алып келип коебуз. Келип, стекло чехолдору ар дайым бекер болот. Аккаунт ачып берүүлөр дагы бекер болот. Туугандар, эски телефонуңуздан жаңы телефон көтөрө турган болсоңуздар, аны да баарын кылып беребиз. Эми мындайча айтканда, полный услуга. Şu telefonda alasiz, dayar kılıp koluңuzga алып кетесиз. Доставка бар жокпу? Доставкабыз бар. Эгер iPhone доставка кыла турган болсок, биз өзүбүз жеткирип беребиз. Такси, башка курьерлерге бере албайбыз. Өзүңүздөр эми түшүнөсүздөр, кымбат нерсе чоң шаарда эми сиздерге жетпей калып, анан атыбызды жаман кылгыбыз келбейт. Андыктан өзүбүз жеткирип беребиз. Ал платный бирок. Жашаган жериңизге ылайык баасы ошодон сүйлөшүлөт. Анан бул телефондор бардыгы жаңы, гарантия берилеби кандай ошо? iPhone'дордун буулары дагы бар, анан жаңылары дагы бар. Гарантиялары ар дайым беребиз. Android телефондорубуз бүт баары жаңы. То есть бул Android телефон сатпайбыз. Болгон бүт жаңы, 1 жыл гарантиялары менен. Android'торго 1 жыл гарантия кетет. Чегинде гарантиянын талонунда бүт баары жазылат. Ошондой. Андай телефондор акырындан бат-баттан көргөзүп коюн. Туугандар, мындай оюнга, көбүнчө муну жаштар, же болбосо агаларыбыз, эжелерибиз балдарына Кыргызстанга алып салып атат. Монда игровой телефондорубуз бар. Poco деген телефондор көтөрөбү PUBG? Ошо PUBG-га да, P дегени Poco дегени PUBG дегени билдирет деп коеюн. Мына X6 Pro 12 оперативка, 512 өзүнүн памяттери менен балары 30 миңден башталат. Азыр тагы эсимде жок экен. Караңыздар, M6 Pro 12ге 512 21600 дейт достор. Poco'nун S65, эми булар багы баасына жараша ичиндеги начинкасы дагы эме болот. Андыктан 10 миңден баштап ошо 35 миңге чейин Poco'лор бар. Булар оюн үчүн, эми не только оюн үчүн, негизи эле оперативный памятти көп иштеткен приложенияларга ушул телефондорду колдонсоңуздар болот. Жана ошондой эле күнүмдүк колдонгон мондой Redmi маркасынын телефондору бар достор. Redmi'nin эң арзаны ушу 5800дөн башталат. Мына A3 деп телефондун түрү көп. A3 дегендер бар, 14S дегендер бар. Булар жаңы чыкты азыр. A3 дегениңиз канча бул? Булар 5800. 5800. 64 гигабайт. YouTube'га кирет. YouTube'га кирет, WhatsApp'ка кирет, Instagram'ды көтөрөт. Группада отурса болот. Албетте. Ошондой керек. Бюджетный жана эми сапаты менен баасы төп келишкен телефондорду 5800дөн бересиз. 5800дөн башталат. Вот. 14 бар, 12 миңден, 12.900дөн, 11.200дөн, 8ге 256-сы бар, 4кө 128-и бар. То есть памятине жараша булардын баасы
эми басы ошо памятине жараша да. Ичинде Redmi'ler бүт стекло, чехол жана зарядный устройстволор менен келет. Уже ичинде бул дополнительно мисалы 14 сый алсаңыз, мына 11200 акча бересиз, башка дополнительный расход жок. То есть чехол алат элем, анан стекло алат элем, зарядкасы барбы жокпу деген суроо болбош керек да. Аласыз болду, ичинде бүт нерсеси бар. Светтери да бар экен да. Эжекелери мынакей караңыздарчы. Эжелер 4-3 камерасы бар экен, ама түү камера эмес окшойт. Камерасы вспышка. Азыр эми баягы жаңы дизайн, мындай бир алып көргөзүп койсом кандай болот? Эжелерге 4 камерасы бар. Аз тоголок болуп ушундай мода 24-жылдын аягы ушундай болуп атат туугандар. Өтөдөгүлөрчү? Redmi 13-төр, Note 13 дегендери бар, Note 13 Pro дегендери бар, Pro Plus дегендери бар. Эми бул моделине жараша баасы өсүп кете берет. Баасы өскөн сайын ичиндеги начинкасы аябай күчтүү болуп кете берет туугандар. Ушундай камералар аябай жакшы тартат. 200 мегапиксель, 108 мегапиксель Redmi'ler ушундай. Телефондордун түрү көп. Бир эле марка, мисалы Redmi'нин дагы аябай түрү көп, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мындай чоң выборда баягы мен эмнени алсам экен деп кыжалат болбой келе бересиздер. Биз сиздин телефон колдонушуңуздун баягы потребность деп коет го орусча айтмакчы. Потребностьуңуздарды билип, ошого ылайыктуу эң кымбат телефон алып, эң кымбат, эң жакшы телефон алыш шарт эмес да. Мисалы, эң кымбат телефон алып, аны жакшы ошончолук колдонбосоңуз, ал сизге бекер да, жөн эле акча кетирген болосуз. Андыктан сизге кандай телефон керек болсо, биз өзүбүз тандашып, айтып, түшүндүрүп, бүт баарын даяр кылып беребиз туугандар. Дальше. Samsung'тарды айта кетели. 15'терди айтып келе, ушулар өтө пышык телефондор келет да. Мына Samsung'тар эми билесиздер, 15'ти айтып келе. Бул эми классика. Бул аты дагы бар, бренд уже бүт баары билет, баары ишенет. Samsung A15 азыр эң топовый модель. 13490 рубльден башталат. Бул 128 гигабайты. 6-га 128 бар, 8-ге 256 бар. Ошо бааларын өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Жаңы модельдер келди. A06 деген тоже бюджетный варианттагы телефондор. Samsung'тар негизи 9990 рубльден башталат баасычы. Анан оперативный памяти, процессоруна жараша баалар өсүп кете берет достор. Муну көбүнчө биздин таксист туугандар, чоң муундагы адамдар көбүнчө алат. Вот ошолорго айтып кетчү нерсе. Samsung A35 таксиге кандай телефон керек деп эле көп сурашат да бизден. Катыбай турган телефон керек. Катыбай турган, эми катыбай турган десе туугандар ойлобоңуздар, баягы бирден эле мынтип келе эле Samsung алып, центрге барып иштеп, сон болуп кетет депчи. Булар деле катый достор, эми ачыгын айтыш керек. Бирок башка телефондорго салыштырмалуу GPS-иңиз, навигатор баягы өзүнөн өзү жок болуп, мисалы центрде жүрсөңүз, тикси шекеге кетип калбайт да. Азыр iPhone ошондой болуп атат азырчы, iPhone ошондой болуп атат. iPhone'дор жакшы телефондор, бирок навигаторго ал болбойт, таксиге болбойт, себеби батарейкасы ысып кетет, өчүп калышы мүмкүн. iPhone'ду мындай жөн көтөрсөңүз болот. Ишке ушу только Samsung A35, 55, ким кааласа A20, A дебедимби, S деген маркалар бар, кымбат телефондорчу, S24, S23, ошолорда под заказ алып келип беребиз. Вот. Samsung'тар эми ушул. Дальше. Азыр жакшы эми болуп бараткандары, туугандар, бренд болуп, баасы дагы, телефондун сапаты дагы. Бул Infinix, Tecno деген фирмалар азыр жаңы чыкты эмес, булар уже эски, булар уже канча жыл болду. Чоң-чоң магазиндерге барсаңыздар, таксиге ушул сонун болот деп сатып береткен да биздикилерге. Алда эле орустар. 10 миңдиктер, мисалы 9 миңден, 8 миңден, 20 миң, булардын деле 30 миңге чейин телефондору, мисалы. Бирок булар таксиге болбойт. Мындай жөн көтөрсөңүз, укмуш сонун телефондор. Обычный iPhone окшош экен да булар. iPhone окшош дизайндары. Өзгөн да. Туугандар, булар баасы арзан, бирок памяттери көп. Мынаны карасаңыз 12ге 256, 16500. Бул аябай арзан бар туугандар. Негизи эле бизде телефондордун баалары арзан. Ушу Москва боюнча почти оптовый цена да. Бизден алып жүргөн туугандар билет. Бизди көрүп укпагандарга да бир жолу айтып кетебиз. Москва боюнча эң арзан телефондор туугандар мына бизде. Бул мына курулай сөз эмес, бул факт. Мисалы, ошон үчүн бизге келип, мисалы, будан түшүрүп бере албайсыңбы, 500 сом түшпөйсүңбү, 2000 түшпөйсүңбү деген бизден сүйүктүү туугандарга айтат элек, биз антип түшүп бере албайбыз да. Анын себеби бар да, себеби биз уже
арзан сатабыз. Адан түшсө биз уже багына эми барыбыз акча иштешке келгенбиз, эми буну эч кимде жашырбайбыз. Бирок уже бул биздин пайдага эме болуп калат да. Түшүндүрө алдым деп ойлоймун. Андыктан туугандар эң арзан магазин деп биз өзүбүз да айтабыз. Комментарийге эми бизди биринчи жолу көрбөгөн адамдар да жазып кетиңиздер. Кандай телефон алдыңыздар, кандай иштеп атат, бизди башкаларга совет бересиздерби, бербейсиздерби? Биз ар дайым комментарийди окуп, эгер кемчилик болсо, кемчиликти оңдоп, мактасаңыздар, барды айтып кетпейбиз. Андыктан ушу колдоп, кубаттап, ушу бизге келип, телефондорду алып кеткениңиздер үчүн терең ыраазычылык айтып кетебиз. Көп темеден келет да, алыс жактанчы 100 километр, 200 километр алыстан келишет. Андыктан рахмат, ушул кызматтабыз, буюрса келе бериңиздер, күтөбүз. Шеф, мына жанагыларды айтып койбодуңуз да, видео регистраторду издегендер дагы көп десеңиз. Ооба. Ушу чөнтөк бабы кайсын сунуштайсыз? Туугандар, мына бизде видео регистраторлор түрү көп. Алып көргөзүң эле ошо бизде. Азыр алып туруп көргөзөбүз. Караңыздар, эми бул видео регистраторду көбүнчө такси кызматында иштегендерге керек да. Машина мингендерге иштейт да. Заманды көрүп атасыздар. Видео регистратор баргачы анча-мынчасы эч нерсе дебейт ат. Бул ичи, бул сырты, мисалы жандырып беремин. Бул ички салонду тартат. Мисалы монда илинет да, камерач. Сыртында тартып кете берет, а бул ичине тартып кете берет. Экраны флешка түшөт. Сүйлөгөндү полный жазат. Баасы да кымбат эмес туугандар. 2000 рубльдан башталат булар. 2000 сом үчүн эми бул сиздин безопасностьңиз да. 2000 сом бир обедтин акчасы да, мындайча айтканда 2 адам келип тамак жесе 2000 сом болот. Ушуну алып машинаңызга коюп коесуз. Баледен эми өзү Кудайым өзү сактасын, бирок аябай керектүү нерсе. Машинада жүрөбүз, жолдо. Кааласаңыздар мондай Wi-Fi менен бар. Wi-Fi уланабыз жакында. Ооба. Wi-Fi менен деген эми бул телефонго Wi-Fi аркылуу уланат. Тартылган материалды бүт телефондон көрөбүз. Ошо жакшы. Сонунда булардын баасы 3000. Баягы флешканы чыгарып, телефонго салып отурбайсыз. Өзүнөн тартып, өзүнөн көрүп, мында бир көргөзүп коеюн. Бул да аябай жакшы. Удобный да. Мондай модуль болот. Мунун ичинде дагы өзүнүн эмеси бар. Ички салонду тарта турган камерасы бар, аны улаш керек, биз полный улап беребиз. Келесер биз даярдап беребиз, болгону алып барып машинаңызга жармаштырып коебуз, өзүнүн жармаштыргычы бар, болду. Иштей берет. Ошол иштей берет. Телефонго да жада калса приложенияңызды көчүрүп, авторизация кылып, эми бир жолу көргөзүп коебуз. Калганын өзүңүздөр түшүнүп, эми мунун кыйынчылыгы деле жок өзү негизичи. Ушундай. Жана ошондой эле планшеттерди көргөзүп кетейин. Ооба. Детский планшет, туугандар, мына көбүздөр Москвада уже бала чакалар билесиздер. Үйдө отуруп беришип, телефондорду талашышат го. Ошого моундай планшеттерди алып берип койсоңуздар болот. Көз оорутпайбы же кандай? Өтө чоң эмес. Жок, эми көз оорутпайт деп айтпаймын. Эми обычный эле планшет болгону баасы арзан, сындырып койсо дагы жалко эмес. Анын комплектациясы аябай жакшы. 128 гигабайт өзүнүн памяти. То есть жаш балага бул мындай жетет да. 6 гигабайт оперативной памяти, анча-мынча оюн-поюнда ойноп койсо болот. Беспроводной наушниги бар. Мышкасы бар. Муну даже жаш бала эмес, чоң эле садиктен багы мектепке уже даярдык көргөн балдарга дагы алып берсе болот да. YouTube бар, бүт нерсеси бар. YouTube бул сим-карта түшөт, флеш-карта түшөт, YouTube бар, WhatsApp бар, мондай чехол стеклолору бар. Мисалы өзүнүн ичинде мондай чехол менен келет. Сонун чехол подставкалары менен. Анан мондай клавиатурасы да бар экен. Бул чоңураак адамдарга да. Кино көрсөңүздөр болот, өзүңүздөр не только жаш бала, эми баягы үйгө бир планшет алып койсоңуздар, жумуштан келип, Москваларды, бизди ошо чоң планшеттен, чоң экрандан көрүп, жакшы телефондорду алып кетсеңиздер болот. Мондай стеклолор дагы келет. Ушундай достор. Хумайдын акама сөз береликчи. Хумайдын акам сүйлөйм. Ошентип чарчап калдым. Хумайдын ака. Өйдөгү плиталардан таныштырган эле, көп нерсе коштуңар го. Жок, акам чарчап калды. Массажерларды айттым акам. Жок, айтпады, ошолорду айттым. Массажерди айтып коелик. Эң бизди жакшы көргөн, жакшы сотедген массажерларыбыз мана шу. Буну биласыз. Сизден алып кеткен массаж иштетип жүрөм мен. Ал эми иштетип вообще зор да ака. Өлбөс нетпес экен да бул вообще. О сизди бир массаж кылай десем, видео токтояпсыз азыр.
Kimgadir shunaqa massajyorlar kerak bo'lsa, mana olsangiz bo'ladi. Narxlari ham arzon, skidka qilib beramiz. Sizdan kelgan klientlarga, sizdan kelgan podpischay nimalaringizga, odamlaringizga biz skidka qilib beramiz. Qancha bu o'zi? O'zi qancha tiyini? Tak, o'zi 2,5 ming, 2 ming sotyapmiz. Sizdan kelsa yana narxlarni tushirib beramiz. Inshaalloh, xudo xolasa. Plitalarni aytmaysiz? Plitalar, ha, kimgadir plitalar kelgan. Kimgadir kerak bo'lsa unday biz nimalarni ko'paytirib qo'yganmiz. Plitalar olib kelganmiz, utuklar olib kelganmiz. Kimgadir kerakli. Endi Moskvaga ishlatadigan opalarimiz, ejalarimizga olib kelib qo'yganmiz endi. Boshqa joydan qimmatiga olmasin, bizdan arzoniga olib ketsa bo'ladi. Skidkasi bilan qilib beramiz. Kimgadir shunaqa plitalar kerak bo'lsa, bizda ham bor. Bu elektrichskiy-da. Elektrichskiy bu zapchatinni o'zi ochib bersa. Qancha bu shef? Tak, bu 3 ming. 3 ming. 3 ming bu skidkasi bor. Bunun skidkasi bor. Yaxshi skidkada narxda qilib beramiz inshaalloh. Bo'ldi. Bu multimarka chekidagi qancha? O jo'llar janoqni tartib qo'ymaydi. Bular 5,5 ming. Bularni ham sizdan kelgan odamlarga skidka qilib beramiz. Bo'ldi. Bo'ldi shef. Soatlarni aytmaymi siz? Soatlarimiz endi bor. Ko'rib turibsiz, kolleksiyalar ko'p. Soatlarimiz bor. Podarkaga. Endi ejalarimiz baykalarga podarka qiladigan soatlar. Başı zo'r. Bu tiyinlari qanchadan ekan? Tak, 2,5 mingdan 3,5 minggacha. Bular 1,5 mingdan bular. 1,5 mingdan 2 mingdan. Boshqachalari ham bor. İzleyen sen tavatkasın. O çekidagi ne onu? Bu detskiy fotoapparat aka. Rasmga tushirasizmi, chiqarib beradi. Chiqarib beradi. Ha, chiqarib ham beradi. Chorni belli qilib chiqarib beradi. Tog'onlar, akalar, opalar, bizda shunday. Inshaalloh kelasizlar. Narxlar yanada arzon qilib beramiz, cho'tki narxlarda qilib beramiz. Qirg'iz tog'onlarimiz, o'zbek tog'onlarimizga bu videolarni bo'lishib qo'yingizlar. Bizni bilmagan odamlarga bildiringizlar. Sizlar uchun xizmatdamiz. İşinizlarga egalik. Rahmat aka. İş vaqtimizni aytmadik şef. İş vaqtimiz soat 9:30dan 10gacha. 9:30dan 10gacha ish vaqtimiz. 9:30dan 10gacha. Kelaverasizlar bunaka. Inshaalloh. Ko'p narsalar bor ekan. Shundagina ko'p narsalar bor ekan. Burada kelganda bunday yerda telefondori, stol yo'q ele. Ko'p narsalar o'zgarishlar bo'ldi aka. O'zgarib ko'p. O'zgarishlar bo'ldi aka. Bo'p turadi aka, tinch bo'ling, mayli. Sog' bo'ling. Yaxshilikka ko'rishaylik. Shunday video qol, mekendeshlar ha. Inshaalloh. Keyingi videolar boshqacharoq tortamiz endi. Inshaalloh, nasib. Anandagы mekendештер kimdir birölөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишериштүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.